Урматтуу Москва жана Россия жергесиндеги мекендештер, сиздер үчүн сонун жаңылык. Сиздердин назарыңыздарда заманбап изде чекит ру сайтын сунуштайбыз. Изде чекит ру сайтында бардык жарнамаларды тапсаңыз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн жарнамаңызды бекер акысыз жүктөсөңүз болот. Жумуш, квартира, медициналык борборлор, жүк ташуучу машинелер, авиакассалар, чайханалар, өздүк буюмдар жана көптөгөн кызматтар. Изде чекит ру. Изде чекит ру сайты эки тилде, кыргызча жана орусча. Google жана Яндекс аркылуу изде чекит руну терип бизге катталыңыз. Google жана Яндекс аркылуу изде чекит руну терип бизге катталыңыз. Оңой кирип, оңой табыңыз. Андыктан бизге баары ишенет. Изде чекит ру. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул мекен карт тууралуу. Мекен карт деген эмне? Мекен карт кимге керек? Каяктан ала алат жана кандай пайдасы бар дегенге жооп. Урматтуу мекендештер, мекен карт деген бул жанагы Кыргызстандын эле ID картыбыз бар, биздин ички паспортубуз. Ошонун эле бир түрү. Бул кимдерге келет жана кимдер ала алат? Эгерде силер Кыргызстандын жараны болсоңуз, силерге эч кандай кереги жок. Эгерде силер эки паспортуңуз болсо, Орустун жараны, Орусиянын жараны жана Кыргызстандын жараны болсо, силерге деле кереги жок ал нерсе. Ал болсо толук Кыргызстандын жаранынан чыгып кеткен мекендештер үчүн өтө пайдалуу нерсе. Биринчиден ал силерге кандай укукту берет? Биринчиден, эгерде силер башка өлкөнүн жараны болсоңор, даже чет жердеги дальний зарубежа, алыскы зарубеждин жараны болсоңуздар, Кыргызстанга келиш үчүн кээ бир учурларда кээ бир мекендештерге виза ачыш керек болуп калат экен. Виза ачып кереги жок. Ошо мекен карт менен эле границадан кирип чыга бересиңер. Кыргызстанга киргенден кийин толук кандуу биздин жаран кандай укукка ээ болсо, силер дагы ошондой укукка ээ болосуңар. Бала бакчага барууга, мектепке барууга, вузга тапшырууга, ооруканага тапшырууга бүт мамлекеттик кызматтар силерге толук кандуу Кыргызстан жаранындай эле жардам берет. Үй алам десеңиздер, участок алам десеңиздер, толук кандуу ошол жагына да плюс болот мекендештер. Андан тышкары болгон эле бир эле чектөө бар. Эгерде силер, допустим, шайлоого катышам десеңиз катыша албайсыңар жана мамлекеттик кызматтарга, жумуштарга орношо албайсыңар. Калган учурларда толук кандуу силерге Кыргызстан жаранында эле укугуңуздар бар. Мекен картты кайсыл жерден аласыңар жана кандай аласыңар? Кыргызстандан ЦОН деп коет, Центр обслуживания населения. Ошол жерден алсаңыздар болот. Чет элден болсо консулдук бөлүмдүн өкүлчүлүгүнөн алсаңыздар болот. Россия жергесинде 8 консулдук бөлүм бар. Ошол жерден ар бир консулдук бөлүмгө алсаңыздар болот. Ал жерде болсо 60 жумуш күн деп атат. 60 жумуш күнүнүн ичинде ошо мекен картты силерге оформлять этип кайра колуңуздарга бериш керек. Кандай документтер керек? Паспорт иностранного гражданина, жарандык паспортуңузду бересиңер. Экинчиден болсо справка о несудимости, соттолбогон боюнча справкаңыз керек. Үчүнчүдөн метиркеңизди толуктайсыз. Төртүнчүдөн болсо госпоштуналары бар. Госпоштуна болсо ар бир өлкөнүн өзүнүн консулдук сборуна жараша болот. Ошон үчүн ошону да ошо сайттан алдын ала тактап алыңыздар мекендештер. Ошол мекен карттын пайдасы ушундай. Толуктоолор болсо дагы айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.